Саламатсыздарбы? Биз бүгүнкү сабагыбызда 1688 сайты менен жакшылап таанышабыз. Сайтка обзор болот, магазиндин рейтингдерин текшергенди үйрөнөбүз жана ошондой эле товар тандаганды үйрөнөбүз. Бул 1688 сайты Taobao'га окшош эле, функциялары окшош. Бул жак силерге оп-оңой эле болот деп ойлойм. Бул жактын айырмачылыгы, товарды биз бирден да алсак болот, бирок оптом дагы алсак болот. Кыскача тааныштыра кетейин. Анда бул жер биздин главный страница. Бул жерде новинка товарларды көрсөңүздөр болот. Бул жер биз поставщиктер менен сүйлөшкөндө ушул жерге киребиз. Бул жер болсо корзина. Бул биздин личный страницабыз. Человечектин сүрөтү турган бул личная страница. Бул жерди сиздер баарыңыздар эле билесиздер. Бул биздин ушул логинибиз, Taobao менен кирген логин болот. Бул жерден оплата өтпөй калганда ушул жерде ушул көрсөткүчтө турат. Андан кийин галочканын сүрөтү турган жерде биздин оплата өткөндөн кийин обработка болуп жатканда ушул жерде болот. Грузовиктин сүрөтү магазинден биздин складка чыкканда ушул жерге келет. Жеткенде бул жерге смс келет. Анан бул жерде биздин товардын возвраттар ушул жерде болот. Бул ушул стрелка турган жерде биздин товар тандаган товарларыбыз, заказ кылгандарыбыз, возврат кылгандар баардыгын ушул жерден көрсөңүздөр болот. Главный страницага кирсек, анда товар тандаганды Taobao'да көрсөтүп бергем. Ушул жерге жазуу түрүндө да издесеңиздер болот, бул жерге камера менен сүрөт түрүндө да издесеңиздер болот. Бул жердин айырмачылыгы мына ушул жерде башында карасаңыздар, кытайча турган жазуулар. Бул жерде поставщиктер, прямой фабрикалар, магазиндердин сүрөтү. Бул жак менен перевод кылып жакшылап таанышсаңыздар болот. Бул жерден дагы абдан жакшы көңүл буруш керек магазиндин рейтингдерине. Келип ушул магазинге кирип көрөлү. Бул магазиндин туура баасы кайсыл экенин азыр биз көрөбүз. Мына көрдүңүздөр, бул жерде 3 цена турат. Бул ценадан 30 штуктан өйдө алсаңар 8 юан 88 тыйындан болот экен. 100 штуктан өйдө алса 8 юан 66 юандан, эгерде 1000ден өйдө алса 8 юан 55 тыйындан болот экен. Ылдый түшөбүз, магазиндин рейтингдерин көрөбүз. Бул жерде турат 48 сааттын ичинде оплата болгондон кийин отправка болот деп турат. Дагы бир айта кетчү нерсе, бизде Taobao'да негизи доставкага акча албайт, бул жерде доставкага мындай тагыраак айтканда, ушул магазинден биз көрсөткөн складка чейин 15 юан жол кереси алат экен. Ушул жерге да жакшылап көңүл бургула. Эгерде бир эле магазинден бир канча кийимдерди заказ кылсаңар, кичине выгодно болот. Анткени бир эле жол доставкасына акча төлөйсүңөр. Эгерде бир канча магазинден алсаңар, ушинтип доставкасына баары чогулуп бир 100 юандай деле чыгып кетиши мүмкүн. Дагы ылдый түшөбүз, биз магазиндин рейтингин текшеребиз. Бул жерде ушул жерге көңүл бурсаңыздар, булар поставщиктер экен. Анан акыркы 90 күндүн ичинде ушул магазинге кайра кайтып келген покупательдердин көрсөткүчү 5 эле процент болот экен. Бул абдан жаман көрсөткүч. Мындай магазиндерден заказ кылбай эле койсоңуздар болот. Бул жерди басып биз магазинге киребиз. Магазиндин канчадан бери иштеген эмелерин билсек болот. Бул жерде көрүнүп турат, 4 жылдан бери иштейт экен. Көрсөткүчү 3,5 жылдызча экен. Жок, мен бул магазинди сунуштай албайм. Жакшы магазиндердин көрсөткүчтөрү бар. Азыр андай магазиндерди дагы көрөбүз. Ошол. Так. Ушул магазинге кирип көрөлүчү. Новинкалар экен. Бул жерде отзывдары 40тан плюс 100% дейт. Бул жерде дагы 4 эле пайыз көрүнүп турат. Жок, мен бул магазинди да сунуштай албайм. Эгерде 2 штуктан ала тургандар болсо, алып проба кылып көрсөңүздөр болот. Мен ушундай магазинден товар заказ кылганда, ушул жагында 10 ушундай кардиган заказ кылам дегенде, буларда тандаганга болбойт экен, упаковка менен жиберишет экен. Анан ушундай учур болду, бир 3 штук аябай сапаты начар ушундай жемперлерди салып койду. Ушундай алган нерселерди. Бул бирок карасаңыздар, магазиндин рейтинги акыркы кайра сатып алган покупательдердин көрсөткүчү 24% экен. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Булар дагы поставщиктер экен. Бул жерде да көрсөтүп турат. 48 сааттан кийин после оплаты отправка болот деп турат.
бул жерге кирип эмелерин окуйсуздар, сөзсүз түрдө отзывдарын окуңуздар. Кирип бирок 10 эле отзыв бар экен. Кирип бирок буларды да окуңуздар. Баары эле 5 жылдызча коюлган экен. Кээрки оптом алгандардын баары эле отзыв таштай бербейт. Бизге эң маанилүүсү азыркы мен көрсөтүп берген кайра кайтып келген покупательдердин көрсөткүчү бул 24%дан көп экен. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Мындай магазиндерден заказ кыла берсеңиздер болот. Бул жерге кирип азыр көрөбүз баалары кандай экен. Буларда көрдүңүздөр. Азыр биз баса турган болсок, мына бир эмеде упаковкада 5тен. Так, муну албайбыз. Азыр мен сиздерге жакшы көрсөткүчтөгү дагы бир магазинди көрсөтүп берейин. Өздөрүнүн ушул 1688 сайтынан булар мындай паспорт деп коет, ошондой алышат. Азыр ушул жерге кирип көрөлү. Бул магазинге кирсек, мына дагы көрдүңүздөр 3 сцена турат. Бул жакта 10 штуктан өйдө алсаңыздар 28 юандан болот экен. 100 штуктан өйдө алса 27 юан деп турат. Отправка 72 сааттын ичинде болот дейт. Доставкага 12 юан 50 тыйын алат экен, көрдүңүздөр. Доставкасына акча алат экен. Ушул жака да жакшылап көңүл буруңуздар. Анан бул жердин дагы көрсөткүчү абдан сонун экен. 25% акыркы 90 күндүн ичинде 25% адам кайра келип сатып алышыптыр. Магазинге кире турган болсок, бул магазин 1 эле жыл болуптур, бирок көрсөткүчү жакшы экен. Значит, бунун товарларынын качествосу жакшы, ошондуктан элдер кайра келишкен. 1 эле жыл болуптур магазиндин ачылганына, бирок ошентсе дагы көрсөткүчү жакшы, өздөрүнө жакшы отзывдарды топтой алышыптыр. Бул деген көрсөткүч булардын магазининин товарлары абдан жакшы дегенди түшүндүрөт. Азыр дагы бир таппай атам, жакшылап көрсөтүп берейин дегем. Детский ушуга кирип көрөлүчү. Детский магазин экен, детский кийимдер экен. Бул жердин көрсөткүчтөрү келгиле, сумка издеп көрөбүз. Сумка негизи аябай, сумкага спрос абдан көп болот. Сумка женская деп биз ушуну издеп көрөбүз. Көрдүңүздөр, переводко кирип мен тандаганымда жазабыз да, бул жерге жазабыз биз. Бул жерге жазабыз, ставить кылабыз. Бизге сумкалар чыкты. Ушул биринчисин тандап көрөлү. Мына бизге сумканын түрүн чыгарып берди. Бул жерде биринчи турган бул все виды деген бүт сумкалар чыгарат. Эгерде бул жакты бассаңыздар, бул фабрикалар, магазиндер бул бөлүнөт. Ушул жерлерди перевод менен салып окусаңыздар болот. Ушул жерден билинет. Биз ушул жерден бир жакшы магазинге кирип, магазиндин көрсөткүчтөрүн көрөлү. Ушул биринчи магазинге кирип көрөлү. Бул жерде 3 штуктан өйдө алсаңыздар болот экен. 3 башка сумканы тандап алсаңыздар болот. Ошондо 40 юандан болот экен. Мына көрдүңүздөр. Бул жерде 11% адамдар кайра ушул магазинге кайтып келишиптир. Мына мен таптым, ушул магазинге кирели. Бул магазинде мына ушундай паспорт болот. Ушул паспортты алыш үчүн, ушул буканын сүрөтүн алыш үчүн бул магазиндер абдан көп эмгек кылышат. Бул жерде акыркы келген покупательдер 32% деп турат. Бул абдан сонун көрсөткүч. Анан дагы көңүл бурсаңыздар, ушул отзывдарына 98, 95, 99 деген проценти барлар, булар абдан коркпой товар заказ кылсаңыздар болот мындай жерлерден. Ушундай паспортты алыш үчүн булар абдан көп эмгек кылышат. Негизи ушундай паспорты бар. Ушул жеринде мына кытайча 3 тамга турат го. Ушул жерге жакшылап көңүл буруңуздар. 32% адам кайра кайтып келген деп атат. 24-20дан өйдө болсо, анда бул абдан жакшы көрсөткүч. Бул магазинди биз кирип көрөлү. Бул магазиндин иштегенине 12 жыл болуптур. Бул 12 жыл болуптур. Эгерде сиздерге ушул магазин жаккан болсо, өзүңүздөр жоготуп албашы. Ушул жерде турган жүрөкчөнү көрдүңүздөр, ушуну басып койсоңуздар, сиздер ушул магазинге катталып калган болосуздар. Анан товарларды, өзүңүздөргө жаккан товарлар болсо, например, бул жерге басабыз дагы, сүрөттөрү, ар кандай сүрөттөр турат. Bundan 1,
мындан бирди кылып заказ кылабыздар. Бул азыр кымбат сумканы көрсөтүп жатам мен. Арзандары да бар, сонун качестволору бар, арзан сумкаларды алсаңар болот. Мен алгам сумка 11 юанга алдым, рюкзак сумка, кара кожаный сыяктуу, өлү качествосы сонун экен. Өзүм көтөрүп жүрөм. Негизи арзан товар болсо да, бирок качествосы жакшы, сапаты жакшы нерселерди тандап алсаңар болот. Анан бул мынтип сиздер корзинага топтоп коесуздар, ошондо сиздин товарларыңыз корзинада турат. Ушундай мына 1688 сайты магазиндин рейтингтерин көрдүңүздөр, товардын бааларын текшергенди көрдүңүздөр. Товар тандап жатканда аябай эле арзанына кызыгып, жанагындай 1 юандан дагы бир эмелер бар. Ошолорго кызыгып, арзан экен деп, анан кийин абдан начар эмелерди алып албаңыздар. Например, ушинтип кызыктырып кое беришет. Башында көрдүңүздөр, мондай 88 копейка деп турат, 9 юан деп турат. Ушуларга 1 юан деп турганга кире турган болсок, мындай баасы 1 юандан болбойт. 1 юан, анан 55 мен ушундай заказ кылып көргөм, бирок болбойт. SKдан XXLге чейин бар экен. Буну сразу заказ кылганда 10дон заказ кылыш керек экен. Билбейм, бул абдан эле мындан 10ду заказ кылганда караңыздар, ошондо так штугу 1010 штук болуп кетти. 1000 юан, 1500 юан болуп кетти бул жагы. Ушул жактарга жакшылап көңүл буруңуздар, алданып калбаңыздар, макулбу? Отзывдарын кирип окуп караңыздар. Мен ушундай жемпер заказ кылгам, ушундай 1 юандан жаңы жылга чукул сапканга деп заказ кылганда, ошон ичинен 2 штугу абдан начар болуп чыгып калды. Жөн эле бир болбогон бир нерсени кошуп коюшат экен. Ушундай 10дон болгондо биз тандай албайбыз да. Мына көрдүңүздөр, бул жакта 1 штуктан өйдө 30 копейка дейт. Мындайларды мен силерге заказ кылыңыздар деп айтпайм. Бирок көрсөткүчтөрү мындай карасаңар 100% отзыв бар дейт. Отзывына кирип окуп көргүлө, кандай экенин алгандарын жазышат. Анан может жакшы кийимдер бул жерде. Келгиле бир отзывын окуп көрөлү чогуу. 5 жылдыз жанында сүрөтү турат. Келгиле ушул жерде отзывды окуп көрөлү. Объектив менен негизи иштеген абдан ыңгайлуу. Перевод. Понравилось, спасибо дейт бул жакта. Очень довольны, скорость доставки очень быстрая. Как только товар прибывает, 2 комнаты для прямой трансляции продаются за половину. Отзывдары нормально экен вроде. Заказ кылып деле көрсө болот экен, 2 штукту, мне кажется, 2 штук деле көп деле акча эмес экен. Анда эмесе бүгүнкү сабак ушул. Кийинки сабакты ушунун артынан эле чыгарам, көпкө созбойм, мындай колум кичине бошобой калды. Товар тандап, корзинага толтуруп туруңуздар, адрес толтурганды, товар заказ кылганды эми үйрөнөбүз кийинки сабакта. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.